Терметип билимине алтын бешик. Келгин деп канчаларга ачып эшик. Үйрөтөр бул дүйнөнүн көп сырларын. Ушундай бийик, татаал мугалимдик кесип. Мен Ибраева Гүлнур Элдияровна 1980-жылы 19-июнда Ысык Көл областынын Ак Суу районуна караштуу Кайырма Арык айылында туулуп өскөм. 1986-жылдан 1993-жылга чейин ушул айылдын Асан Деркембаев мектебинин үлгүлүү окуучусу болгом. 1993-жылдан 1997-жылга чейин Каракол шаарындагы Токтогул Сатылганов мектеп-лицейинин математика бөлүмүн ийгиликтүү аяктагам. 1997-жылдан 2002-жылга чейин Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинин математика жана информатика мугалими факультетин аяктагам. Эмгек жолум 2002-жылы Ананева айылында Жусуп Абдрахманов атындагы орто мектебинде математика жана информатика мугалими болуп башталган. 2011-жылдан бери Николай Григорьевич Ляшенко атындагы жалпы орто билим берүү мектебинде математика жана информатика мугалими болуп эмгектенип келем. Мугалимдик эмгек жолумдагы максатым билим берүү аркылуу келечекте мыкты, максаты бийик, жоопкерчиликтүү, патриот инсандарды тарбиялоо. Мугалим бул тажрыйбалуу психолог, кереметтүү акын, теңдеши жок жардамчы жана эң башкысы бийик максатка жетелөөчү инсан эмеспи. Ар бир кесип ардактуу демекчи, мугалим эң байыркы жана эң мыкты кесиптердин бири. Өз ишмердүүлүгүмдө негизги сапаттарды өнүктүрүүгө аракет кылам. Билим, жөндөм, инсандык сапат жана окуучуларыма билимге карай жол көрсөтүү менен алекмин. Мугалимдик кесип тынымсыз эмгекти, изденүүнү талап кылган кесип. Технологиянын өнүккөн учурунда замандын талабына ылайык интерактивдүү доска, электрондук тесттердин түрлөрүн, түрдүү онлайн платформаларды, жасалма интеллекттерди колдонуу менен сабактарды уюштуруу жана башка ушул сыяктуу усулдар менен иш алып барып келем. Себеби келечек муунду окутуу чоң эмгекти, изденүүнү талап кылат.